Кандайсыңар балдар? Жакшысыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар жакшыбы? Маанайыңар ачык болсун. Мен силерди абдан сагындым. Баарыбыз мектепти сагындык. Туурабы балдар? Эң мыкты белек бул кучак. Ал баарына туура келет жана баарына жагат. Бирок балдар, азыркы мезгилде кырдаалдык саламдашууга туура келет. Силерге ишенем, азаматсыңар. Сабактын темасы бүгүнкү 9 май улуу жеңиш күнү. Сабактын максаты жеңиш майрамы жөнүндө билишет, майрамга карата ырсаптарынан айта алышат, эмгектенүү менен ийгиликтерди багындыра алышат. Улуу жеңиштен даңкы өчпөйт. 1945 жылдын 9 майында Москва убактысы боюнча 21 саат 50 мүнөттө дүйнө жүзүнө бүткүл союздук радионун директору Игорь Борисович Левитан улуу жеңиште шаттана. Улуу ата мекендик согушта Совет эли немистик, фашисттик баскынчыларга болгон күрөшү жеңиш менен аяктады. Германиянын бүтүндөй таш талканы чыкты. Түбөлүк даңк, биздин мекендин көз карансыздыгы, эркиндик үчүн күрөшүп өмүрүн кыйышкан баатырлар, жеңишчил Кызыл армиянын жана согуш деңиз флотунун жоокерлери жашасын деп жар салат. Быйыл балдар 76 жыл болду. 1941 жылы башталып, 45 жылы аяктаган улуу ата мекендик согуш 4 жылдыкка созулган. 365 000 кыргызстандык катышып, 100 000дей мерт болгон. Согуш учурунда 150 000 Кыргыз СССРинин тургундары орден жана медалдар менен сыйланып, 72 Советтер Союзунун баатырына татыган. Дүйшөнкул Шопоков, Шопонбай Төлөбердиев, Самат Садыков жана башка кыргыз жигиттеринин нердеги тарыхта калды. Болгондой Совет бийлиги көпчүлүк акын жазуучуларды согушка жөнөтпөй тылда алып калган. Алардын арасында Чыңгыз Айтматов, Алкул Осмон, Түгөлбай Сыдыкбеков, Алы Токонбаев болгон. Аларга элди үгүттөө милдети жүктөлгөн. Талаасында ок менен бирге калемен курчуткан таланттар да атай кетсек: Жомарт Бөкөнбаев, Темиркул Үмүталиев, Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев. Акындарыбыз өзүнүн согуш талаасында эмгек, согуш жөнүндө ырларды жазып кеткен. Андан тышкары Ташынбай Жиев, Узакбай Абдыкайымов, Касымалы Бектенов жана башка инсандар согуш талаасына өз милдетин аткарышкан. Бүгүн майрам, бүгүн той. Чоң атам абдан сүйүндү. Чечип илсем пальтосун, жарк деп медал көрүндү. Бул турмушта аталар болсун өмүрү. Баарыңарды улуу жеңиш майрамыңар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Кан согушка апалар да барышты, өмүрлөрүн төпөкелге салышты. Жолбош жүрөк жоокерлердин жараттарын таңышты. Танк алдында тайманбастан барышты. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин батыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтты. Турмушта аталардан кеч келип, те батыштан согушатын кечпедик. Аталар төрөлө элек биз үчүн, кала берди танк алдында тепселип. Биз турмушка агалардан кеч келип, те алыста адам канын кечпедик. Агалар жарала элек биз үчүн, кала берди бомба алдында тепселип.
Бул турмушта теп атышта сөз берип турат бүгүн баардык жерде эстелик. Гүл ордуна койдум ушул ырымды, агаларды, аталарды эскерип. Тып-тып жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жашы менен өлүмгө узатты. Ыйлап сыздап энелер. Курман болду, баатыр болду нечендер. Жашасын деп биздин ушул өлкөбүз. Баракелди, азаматсыңар балдар. Эң мыкты. Балдар, силерге сабак жактыбы? Эмнелерди үйрөндүңөр? 9 май улуу жеңиштин майрамы экенин билет белеңер. Үйгө тапшырма. 9 май жеңиш майрамына карата ырсаптарынан жаттоо. Саламатта болгула.